Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Eң алғаш жаратқан Аллаху Субхана ва Тағалаға чексіз мақтаулар болсын. Андан кейін сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға Алла Тағаланың үзгілтексіз салават саламдары болсын. Жаратқан Аллаху Субхана ва Тағала Құран Кәрімде Аузу биллахи минаш шайтанир раджим ва ин таудду ниъматаллахи ла тухсуха иннал инсана лазалумун каффар. Бұл аятта Алла Тағала айтады, шындығында Аллаху Субхана ва Тағаланың сілерге берген нематтарын есептей тұрған болсақ, ал немат чексіз деп Алла Тағала мына ошол аятта айтып атат. Башка бир аятта Алла Тағала айтат: "Ва ма бикум мин ниъматин фа миналлах." Силерге Алла Тағала тараптан берилген бардык урмат, сый, нематтар бул баары Алладан дейт. Эми чындыгында Алла Тағаланын эң бир чоң нематы бизге бул ислам нематы, иман нематы болгондон кийин артынан дагы Алла Тағала бизге көптөгөн рызкы нематтарын бериптир. Мына ошол рызкы нематтарынын бири бул адам өзүнүн жашоосунда кийим кийип, өзүнүн авратын жабып, эл арасында жакшы бир кийимдерди, таза кийимдерди, ылайыктуу, коомго ылайыктуу кийимдерди кийип жүрүү дагы бул чындыгында Алла Тағаланын нематынан экен. Алла Тағала Кур'ан Кәрімде: "Я бани Адама, قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون." Бұл жөнінде Алла Тағала айтады: "Ey адамдын урпактары, уяттуу жерлериңерди жана сулуулугуңарды, кооздугуңарды жабуу үчүн биз силерге кийим кечени түшүрдүк. Бирок такыбалыктын кийими эң жакшы жана эң маанилүү" дейт. Бул Алланын белгилеринен мүмкүн силер ушул нерсени түшүнөрсүңөр дейт. Чындыгында бул аяттын алдында өтө чоң маанилер жатат. Адам өзүнүн жашоосунда айвандарга окшобостон Алла Таала акыл бергендиктен өзүнүн уяттуу жерлерин жашырып жашоо үчүн Алла Таала бизге кийимди бериптир. Ошол эле учурда жүрөктүн такыбалыгы бул момун мусулман үчүн эң бир жакшы кийим деп, эгер чыныгы акылын калчап түшүнгөндөргө бул жерде чоң Алла Тааланын белгиси бар деген аяттардан. Адам баласы жашоосунда жакшы кийинип, таза кийинип жүрүүсү бул чындыгында милдеттүү нерселерден. Алла Таала Куранда айтат: "Кул ман харрама зинаталлахи лати ахраджа ли ибадихи" дейт. "Ва таййибати минар ризq." Аллаху Субханаху ва Таала силерге адал кылып кийине бергиле дегенди ким силерге тыюу салып атат? Андан кийин Алла Таала силерге көп жакшы ырыскыларды берди. Мына ошондуктан кийим кийүүнүн дагы биздин шариятта өзүнүн тартиби жана өзүнүн кээ бир шарттары жана адептери бар экен. Биз эркектерге айта турган болсок, кандай кийинүү керек деген суроо коюла турган болсо, эң биринчиси айтат экенбиз, эркектер үчүн чындыгында чыныгы таза нуска жибекти колдонуу эркектер үчүн арам болот экен. Ошол эле учурда алтын, күмүштү колдонуу эркектер үчүн дагы арам болуп эсептелинет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн оң колуна таза нуска жибекти кармады дагы, кездемени. Андан кийин бир колуна, сол колуна алтынды кармады дагы, айтты: "Хазайни харамун аля зукури уммати халлали инасим." Ушул эки нерсе деди, алтын жана жибек менин үммөтүмдүн эркектерине бул арам болду деди. Колдонгонго болбойт. Аны тамак идиш кылып колдонгонго да болбойт. Чай иче турган стакан катары же пияла катары да колдонгонго болбойт. Аны бир чынжыр кылып моюнга тагып алгандагы, алтын саат тагып алгандагы эркектерге бул болбойт. Ал эми аялдарга бул нерсе баары уруксат деп айтты. Андан кийин пайгамбарыбыз айтты: "Менин үммөтүмдөн ким каза болуп, бирок бул дүйнөдө аябай эркек болуп туруп алтынды көп колдонгон болсо, үстүнө кийип алып, тагып алып, ал адамга кыяматта ошол алтынды колдонууга тыюу салынат" дейт. Демек, бул дүйнөдө колдонгон, ал дүйнөдө уруксат бериле берет, бирок бул дүйнөдө пайгамбарыбыздын хадиси болгондуктан эркектерге ушул нерселерди колдонгон болбойт.
Başka bir hadisinde Peygamberimiz aytadi: "La talbisul harira fa inna men labisahu fid dunya lam yalbasu fil ahira." Kim таза нұсқа жібектен кездемеден жасалғанды киген болса бұл дүниеде, қияматта ал адам ал нәрсені кийбейді деді. Ақиретте. Ал эми үчүнчү bir башка хадисинде пайгамбарыбыз айтты: "Иннама ялбасул харир" бул жибектен жасалганды мен ла халака лаху кыяматта эч бир сооптон үлүшү албай жүрүп турган адамдар гана бул дүйнөдө кийет деді. Бирок кээ бир учурда бизде азыркы жасалма жибектер бар болот, бирок аларды эч бир арам деп айта албайбыз. Бул таза ошол табияттан таза нуска жибек болсо деп айтылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын Хузайфа ибн Яман радиаллаху анху айткан хадисте келет: пайгамбарыбыз бизди тыйды дейт. Эмнеден тыйды? Пайгамбарыбыз бизди тыйды алтын күмүш идиштен ичкенди, жана жегенди, жана ушундай жибектен токулган кийимдерди кийүүнү деп, мына ушул далилдер менен ошондой кездемеден тигилгенди кийгенге болбойт экен. Ал эми азыркы учурда химикаттар менен ар кандай нерсе менен жасалган кездемелер алар боло берет. Андан кийин дайыма эркектин кийими, аялдын кийими болсун айырмасы жок. Ал сатирон лил аура, ауратты жаап турган болсун дейт. Эркек менен аялдын кийими ауратты жаап турган болсун. Ошондой эле эркек кийингенде аялдын кийимин кийбесин дейт. Ошондон пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам тыйган хадисте келет: эркектер аялдарга окшоп алууну, аялдар эркекке окшоп алууну, ошолордун кийимин кийип, бул нерседен дагы бизди пайгамбарыбыз тыйган. Демек, ла'аналлах, Алла тааланын наалаты болсун дейт. Эркектер аялга, аялдар эркекке окшоп алгандан дейт. Андан кийин кийимдин дагы бир адептеринен адамдын кийип жүргөн кийими мындай жалпы элден өзгөчө бөлүп кое турган, аябай көздүн мокумун ала турган bir belgilүүлүктүн кийими болбосун дейт. Муну либасы шохра дейт. Мындайча айтканда, мен адамдардан айырмаланайын деген ниетте. Пайгамбар айтат: "Мен лабиса сауба шохратин фид дунья", ким бул дүйнөдө ошондой мен белгилүү болоюн деп өзгөчө бир адамдардын адатында жок кийимдерди кийип алган болсо, албасахуллаху, кыяматта Алла таала ага bir кемсинген төмөн абалдагы адамдын кийимин кийгизип коет дейт. Жана ал тозоктун отуна күйүп кете турган ушундай кийим болот деп пайгамбарыбыз өз хадисинде айтты. Бул жердеги эми алла турган натыйжа элдин көпчүлүгү кандай кийим кийсе ошондой кийим менен жүрүшүбүз керек. Ошол таза болуш керек, жакшы болуш керек. Андан кийин бир өзгөчө бир маанидеги эл таң калып, бир элдин ошол менталитетинде, үрп адатында жок нерседен алыс болгон жакшы экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси бар экен. Жанагы ошол окшоштук боюнча пайгамбарыбыз эгер эркектер аялдардын кийимин кийип алса, аялдар эркектердин кийимин кийип алса, аларга наалат болсун деген дагы хадистер бар экен. Ошондуктан биз кийим кийгенде дагы өтө этият бололу. Биз өзүбүз Кыргызстандык кыргыз болгондуктан өзүбүздүн үрп адатыбызда кабыл алынган, азыркы айлана чөйрөбүздө кабыл алынган өзүбүздүн кийимибиз бар. Мына ошол кийимдерди кийип жүрө берген болсок, эркектерге бул өтө эле ылайыктуу, мунасыптуу. Биздин Кыргызстанда бир чектен чыгып кеткен эркекти бир жолу дагы менимче көрө элекпиз. Эми анча-мынча болбосо, жалпысы баары шариятка ылайыктуу деп да айтсак болот. Эң негизгиси мына ошол кийимибиз таза болуусу керек. Себеби момун мусулман болгондон кийин биз намаз окуйбуз, мечитке барабыз деген сыяктуу. Ошол эле учурда кийим биздин мына кызыл ашыктан төмөн түшүп, жерге тийип калбасын деген дагы адеп тартиптер бар. Анткени жол бир нажас болуп калса, кийим нажас болуп калбасын деген дагы бизде көрсөтмөлөр бар. Бирок пайгамбарыбыздын ким кызыл ашыгынан төмөн кийим кийип алган болсо, аялдар болсун, эркектер болсун, ал тозокко кирет деген хадисти кээ бирлер түз маанисин колдонуп алышат. Биз бул жерде пайгамбарыбыздын башка хадистерин айтып, ким текеберчиликтен ошондой кийимин сүдүрүп алса, ал тозокко кирет деген маанини беребиз дагы. Кызыл ашыктан төмөн болуп кеткен күндө деле, бирок эч бир нажасат болбосо, жерге тийбесе, анда бул нерсенин эч кандай зыяны жок. Бул жалпысынан эркектердин кийимине. Кээде биз аялдардын кийимине дагы көңүл буруп коюшубуз керек болот. Бул жерде эң биринчи аялдардын кийиминде
шариатта деп айтып атабыз, бул мусулманчылыкта, ким мен мусулманчылыкты кармаймын дегендерге. Бардык денеси жабык болуш керек аялдыкы. Шариатта уруксат берилген, жүзү жана эки алакан колу ушул билегине чейин ачык болсо шариатта уруксат берилет. Калган бардык денеси жабык болуш керек. Ошондой эле кийим кийгенде ал жука болуп денеси көрүнбөй турган болуш керек. Кийген кийими калың болсун, денеси билинбей турган болсун. Ошондой эле аябай тар кийинип аялдар, анын ар бир мүчөсү билине тургандай тар болбош керек. Бул нерседен дагы бизде шариатта тыюу салынат. Андан кийин аябай эле кээде атыр себинип алып көчөгө чыкпаш керек деген сөз. Баягы кетип атканда аялдын атыры кийимине сепкен башкаларга билинбей турган болуш керек. Мына ушул негизги аялдарга шариатта мусулман аялдарга көрсөтүлгөн көрсөтмө. Кыска дагы айта турган болсок, дагы бардык денеси жабык болуш керек, ал жука болуп денеси көрүнбөш керек, жана ал аябай тар болуп мүчөсү билинбеш керек, андан кийин атырды себип алып көчөгө чыкпаш керек. Бул ошол шариаттагы коюлган талаптардан. Мына ошондуктан ушул нерсеге дагы биз көңүл буруп коюшубуз керек. Буга кайдыгер карабашыбыз керек. Анткени бул нерседе бизде коомдунга өзүнүн таасири бар, орду бар, мааниси бар болгондуктан шариатта мына ошондой көрсөтмөлөрдү көрсөткөн. Андан кийин кээ бир биз адептерин дагы айта бере турган болсок, кийимди кийгенде биз оң жактан кийгенибиз бул дайыма сүннөт болот экен. Мисалы, костюмду кийгенде же пальтону, көйнөктү кийгенде биринчи оң кол жакты кийебиз, бут кийим кийгенде оң жактан баштайбыз дегендей, мына ушулардын баары сүннөт экен. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бардык нерседе оң жактан баштаганды жакшы көрөт эле, кийим кийгенде дагы, бут кийим кийгенде дагы, колун жууганда дагы бардык жагында баягы бардык ишинде эле оң жактан баштаганды жакшы көрөт эле деп пайгамбарыбыздын баягы кыймыл аракетин Айша энебиз бизге хадисте айтып берет. Абу Хурайра радиаллаху анху айткан хадисте пайгамбар айтат: "Иза лабистум ва иза таваддатум фабда би айманикум." Эгер кийим кийсеңер, дарат алам десеңер, оң жактан баштагыла деген пайгамбарыбыздын сөзү бар экен. Андан кийин эгер биз жаңы кийим кийгенде дагы өзүнүн жакшы бир адеби бар экен. Ошо жаңы кийген кийимдин дагы өзүнүн бата дуасы бар экен. Ошону айтып койгон болсок, бул дагы сүннөт болуп эсептелинет. Пайгамбарыбыз айтат: "Иза стажадда саубан саммаху бисмихи." Пайгамбарыбыз бир жаңы кийим алганда, ошол кийимди өзүнүн аты менен атайт экен. Бул көйнөк, бул селде, бул чепкен деп, андан кийин Аллахумма лакал хамду анта касаутанихи. Аллахым сага мактоолор, шүгүрлөр болсун, сен мага ушул кийимди кийиндирдиң. Ас'алука мин хайрихи ва хайри ма суни'a лаху. Жана ушул кийимдин жакшылыгын көрөйүн, жана кандай жакшылык үчүн жасатылган болсо ошону көрөйүн. Ва аузубика мин шаррихи ва шарри ма суни'a лаху. Жана мына ушул кийимден келе турган бардык жамандыктан өзүң сактагын деп пайгамбарыбыз бизге ушундай бир сүннөттү калтырып атат. Демек, дуа менен, жакшы тилек менен кийген болсок, ал кийимди дагы бизге береке болот экен, Кудай буйрса. Башка бир пайгамбардын дуасы бар экен, ушул кийим кийгенде дагы пайгамбарыбыз айтат: "Кийим жаңы бир кийим кийген болсо, айтсын" дейт. "Алхамдулилла, Аллага мактоолор болсун. Ушул кийимди Алла Таала өзү мага рызкы берип кийиндирди" деп, жана менин эч бир тиешем жок, күчүм да, абалым да жок, бирок Алла Таала мага рызкы кылып берди, ушуну кийдим, Аллага мактоолор болду деп ким чын жүрөктөн ушул баталарды айткан болсо, ал адамдын өткөн күнөөсүн Алла Таала кечирет дейт. Көрдүңүздөрбү, динибиздин аябай бир жакшысы ушул жааттан деле биз күнөөбүздү кечириле турган ишти аткарып алсак дагы болот экен. Бир адамдын жаңы кийген кийимин байкап билип калсаңар дейт, бул дагы адебинен экен. Бул да пайгамбарыбыздын сүннөтүндө келет экен. Абу Нузура деген айтат: "Пайгамбарыбыздын бир сахабасы дейт, бир жаңы кийим кийип калды" дейт. Ошондо ага дайыма айтышат экен: "Тубла ва юхлифуллаху таала." Анда ушул жаңы кийген кийимиң жакшы пайдалуу болсун, бул чирип жок болуп, ордуна Алла Таала жакшысын берсин деген жакшы тилектерди айтып койсок дагы бул сүннөткө ылайыктуу экен. Андан кийин биздин кийимибизде пайгамбарыбыз дайыма ак кийгенди жакшы көргөндүктөн, ак кийген бул жакшы дейт. Бардык мазхабтагы алымдарыбыз дагы ушул жакшы деп айтат экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өз хадисинде айтат: "Илбасу мин сиябикумул бият." Силер ак кийим кийсеңер,
Fa innaha min khayri siyabikum. Ankeni al eң жақшы киімдерден. Wa kaffinu fiha mautakum. Ошол эле учурда аны кепин катарыдагы баягы маркумду кепиндегенде ак менен кепиндегиле деп пайгамбарыбыздын ушул сөзү айтылгандыктан биз дайыма маркумдарды ак кепин менен кепиндейбиз. Жана өзүбүз деле бул жашоодо ак кийинип жүргөн болсок, бул дагы пайгамбарыбыздын сүннөтүнө аябай ылайыктуу экен. Башка бир хадисинде да пайгамбарыбыз мына ушул жаатта айтат: ак кийим кийгиле, fa innaha atharu atyabu. Анткени ак кийим таза жана жагымдуу болот деди. Wa kaffinu fiha mautakum. Жана ошондой эле ак нерсе менен же ак кездеме менен силер маркумуңарды ороп акыркы сапарына узаткыла дейт. Ошондой эле биз кийим кийгенде анын дагы өзүнүн чектен чыгуу дагы жагы болот экен. Ошондон дагы пайгамбарыбыз сактангыла дейт. Пайгамбарыбыз айтат: "Ла ядхулул жанната ман кана фи qalbihi misqala zarratin min al-kibr." Бир мындай сахабалар менен отурганда пайгамбарыбыз айтып калды. Эми көп сөздүн ортосунда пайгамбарыбыз айтты: "Жүрөгүндө кымынчалык текеберчилик бар адам ал бейишке кирбейт" деди. Ошондо угуп отурган сахабалардын бирөөсү айтты: "О Алланын элчиси, биз" деди, "эркектер же аялдар кийимибиздин таза болуусун жакшы көрөбүз. Мындайча айтканда, биз жакшы кийинип жүргөндө жакшы көрөбүз." Дегенде пайгамбарыбыз айтты: "Инналлаха жамилун юхиббул жамал." Алла Таала өзү кооз, улуу зат, кооздукту жакшы көрөт. Бирок мен айтып аткан сөз деди пайгамбарыбыз, бул мен текеберчиликти айтып атам деди. Силердин жакшы мындай кийинип алып жүргөнүңөрдү мен текеберчилик деген жокмун. Кийине бергиле таза болсо. Бирок мен айтып аткан, максат кылып атканым ошол кийимди кийинип алып жүрөгүнө текебердикти дагы отургузуп алганды айтып атам дейт. Ал эми текеберлик бул батарул хак, акыйкатты четке кагуу. Ва гамтун наси, адамдарды кемсинтүү деди. Демек мына ошол кийимди кийип алып, ошол кийим менен башка бирөөдү кемсинтүү деген максат болсо, же акыйкатты четке кагууду атайлап иш жүзүнө ашырса, мына ошол текеберлик деп пайгамбарыбыз өз сөзү менен айтып атат. Мына ошондуктан биз кандай кийим кийбейли, кайсы орунда иштебейли, кандай мансапта болбойлу, биз эч качан акыйкатты четке какпастан жана башка бирөөлөрдү кемсинтүүдөн дайыма алыс болушубуз керек. Эгер акыйкатты четке кагып, башка адамдарды кемсинткен болсок, демек бул текеберликтин белгиси болот. Ким текебер болсо, жүрөгүндө кымындай текеберчилик болсо дагы бейишке кирбейт деп пайгамбарыбыз өз сөзүндө айтып кетти. Мына ошондуктан кийим бизди текеберчиликке алып барбаш керек. Кийим биздин ошол авратыбызды жабынып, коомдо таза, жакшы кийинип жүргөнүбүздү да гана бизге камсыздаш керек. Пайгамбарыбыз айтат: "Байнама ражулун ямши фи хуллатин." Бир кишини айтып атат. Бир кооз кийимдерди кийип атып, кооз шым кийимдерди, костюмдерди кийип кетип жатып, өзүнө моокуму канып кетип, моокуму канып, башкалары өзүнөн кем сыяктуу болуп калганда дейт, аны жер жутуп кетет. Ал жер жута берет кыямат күнгө чейин дейт. Мына ошондуктан бул пайгамбарыбыздын айтканы деле бул текеберчиликти бизден тыюуну айтып атат. Баягы кийим, же мансап, же байлык, же бир кымбат кийимдер башка бирөөнү кемсинтүүгө, ага зыян берүүгүнөн жана өзүнө өзү моокуму кануудан дайыма момун мусулманды алыс кылыш керек. Демек биздин дайыма ыйманыбыз бекем, жүрөгүбүз таза болууга тийишпиз момун мусулман болгондон кийин. Пайгамбарыбыз айтат: "Ман тааззама фи нафси", ким өзүнү өтө эле башкалардан бийик көрсө, мен жакшымын деп өзүн бийик көрсө, басуусунда дагы башкаларды кемсинткен, бийиксинип баскан болсо, кыяматта Алла Таала ал адамга ачуу абалда жолугат дейт. Алла Таалага жолукканда Алла Тааланын аябай карына калып калат дейт. Мына ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, биз кыскача ошол кийим жөнүндө, адептери жөнүндө сөз кылдык. Жараткан Аллах субханаху ва таала баарыбызды таза кийим кийгендерден кылган болсун, башка бирөөлөрдү дагы кийиндиргендерден кылган болуп, Аллах субханаху ва таала баарыбыздын ыйманыбызды бекем кылып, өзүнүн кыяматта бейишин баарыбызга насип кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.